Жыпаргүл Исабаева «Жыландын сүйүүсү» мистикалык фантастикалык роман. 2 китеп. Ошол жылдын күзү кыска болуп, балбалактап жааган кар бир эле түндө жердин бетин аппак түскө боеп таштады. Эл ичи тынчып, кыз-мончоктун ажыдаар экендиги төгүндөлүп, жашоо өз ногунда улана берди. Бектемир көшөрүп жатып, ата-энесин Асылбектикине жуучу жиберип, кыз-мончоктун колун сурады. Жанга болгон сезимдерден арылгысы, башкалардай өмүр сүргүсү келдиби? Кыз-мончокта ким кимисинин айткан дегенине жок дебей баарына макул болду. Бирок эми деле эртели кеч терезеден тоо тарапка умсуна, улутуна карап, эмнегедир эле жазды самай берет. Кээде Жан экөө бири-биринин түшүнө кирет да, эртең менен ойгоно калып эле кыз-мончок түшүн божурай баштайт. Бүгүн да ошентти. Адатынча таң агарып калган маалда уйкусунан чочуп ойгонду. «Эмне болду?» деди Бектемир кошо ойгонуп. «Түш көрдүңбү?» Кыз-мончок билинер билинбес баш ийген болду. Жанбы?» деди Бектемир. Кыз-мончок унчукпай телмирип терезени карады. Ала шалбырт жаз келип, жерененин маңдайынан тер чыгып, күн жылып калган маал. «Кыз-мончок, ошол түшүңдөгү мен болчумун?» деди Бектемир тамашачындан. «Жылан болуп түшүңө кирбедимби, жаным? Таныган жоксуңбу?» Кыз-мончок оорутунан жылмайган болду. «Мен анын шооратын уктум», деди анан. «Жакындан эле уккансыдым. Көздөрүн көрдүм». Кандай экен көздөрү?» «Башкача». Ошонуңду экинчи айтпачы?» Чыдамы жетпей кетти жигиттин. Тарс жарылып, жууркандын бир учун кайрый салып, тескери карап жатты. «Айтпа экинчи. Болбосо эмнегедир кийинки убактарда кыз-мончокту так ушул «болбосо» деген сөз сестенчү болгон. Эми да бир селт эте серпиле түштү. Антсе да бир нерсени боолгогондой, кайра эле көздөрүн жумуп, жан дүйнөсүн алдан эгет төшөй калгандай тунжурай калды. Жан да айыл тарапты карады. Боз түшүп, айылдын үстүн туман басып туруптур. Үзүл-кесил иттердин абалап үргөнү угулуп, түтүндүн, нандын тааныш жыты келе түштү. Ан сайын адамдарга болгон сагынычы, кусасы ырбап, көөдөнү көөп, өзүн өзү токтотууга дарманы жетпей, чубалган оор денесин жерден күч менен бир силкип алды да, ийрелеңдеп тоо ылдый түшө баштады. Таптакыр келбей коюуга кубаты да, чыдамы да жете турган эмес. Канча жыл бирге ойноп, бирге өскөн кыз-мончокту, анын ата-энесин, айылды такыр тана албай койду. Айрыкча кыз-мончокко болгон кусалыгын токтотууга кудурети жетпей туруп албадыбы? Улам ылдыйлап, жакага жакындаган сайын шамалдын ызылдаганы азайып, бир убакта айлана тегерек кулак мурун кескендей тынчый түштү. Ушул тапта бирөө куйруктан кармап калгансып, жылан да тык токтоду. Кулагына айыл тараптан угулган үн даанылана түшкөн болчу. Жылан демин ичине катты. «Жан, бу сенби?» деген тааныш туюм. Кыз-мончок ортону кайрадан жымжырттык басты. «Келбей кое албадым. Сагындым», деди. Бир чети Жан күнөөлүүдөй, бир чети байланышты жоготкусу келбегендей шашкалактап. Жооп болгон жок. Жан ойдолоктой түштү. «Мен да сагындым. Шырп эткен добушка кулак салып, шооратыңды издеп, сары уруп жашап келем». Бирок кыз мугактанып үнүн ичине жутту. Ал ыйлап жаткан окшоду. Жыландын денеси дирт этип жыйрылып алды. «Бирок эмне?» деди чебеленип. «Бирок кайра кайт, Жан. Анткени мен күйөөгө тийгем» дегенди айта албай койду келин. Аны укса Жандын кандай абалда каларын элестете албай кетти. Бектемир менен Жандын эрегишин, бири-бирин зыянга учуратышын каалаган жок. «Анткени эмне, кыз-мончок? Анткени эмне?» Дилинде чаңырып ийди жылан. Байланыш такыр үзүлдү. Жан умсуна түшүп, дагы тыңшады.
Бирок өчүшкөнсүп жымжырттыктан башка эч нерсе угулбай калды. Кызманчоктун аягына чыкпай калган бир сөзү гана кулагына кайра жаңырып туруп алды. Анткени мен андан аркысын эмнеге айткан жок? Эмнени айтпай калды? Анткени эмне болушу мүмкүн? Ооруп калдыбы? Балким. Жок. Бектемир эсине түшүп кетти. Тулкусуна ой, санаа, сагыныч, кызганыч батпай кеткендей тулуптай болуп чыңалып чыкты. Башын өйдө көтөрө албай, бир далайга чейин жерде сулк жатты. Эмнени айта албай калды. Эсине улам бир жагымсыз нерселер түшүп, ан сайын обдула баш көтөрүп калып, айыл тараптан көз албай жатты. Учуп жеткиси келип, кызманчок үчүн карманды. Өзөгү өрттөнүп, ушул ирмемде ал биринчи жолу өлүүнү самады. Туура айтасың, деди. Анан өзүн өзү кубаттап. Же айбанча, же адамча жашай албай. Өзүңдү да, өзгөнү да азапка салгандан көрө ошенткениң жакшы. Анын оюн окугандай, ушул тапта күн укмуштуудай бир коркунучтуу күркүрөп жиберип, жакын эле жерден чагылган чартылдады да, бармактай болгон мөндүрлөр аны башка көзгө койгулай баштады. Жандын абалын сезгендей, жүрөгү элеп-желеп болуп жаткан кызманчок эми төшөгүнөн ыргып туруп терезеге келди. Ансыз да төөнүн өзүндөй болгон чакан терезени жамгыр жууп, эчтеке көрүнгөн жок. Антсе да бүшүркөй тоо тарапты карады. Эмне көрдүң? Төшөгүнөн жарым жартылай баш көтөргөн Бектемир ызалуу унчукту. Кызманчок бир эсе кечирим, бир эсе жардам сурагандай Бектемирди жалоорой тиктеди. Эмне? Айт. Анын эмнени каалап, эмнени айта албай турганын түшүнгөндөй Бектемир бүшүркөй тиктеди. Сүйүнгөндөнбү, же күйүнгөндөнбү, келиндин дем алганы катуулап, алан сайын көкүрөгү солкулдап, бирок үн сөзсүз, көздөрү гана сүйлөп, күйөөсүн тиктеп турду. Кызманчоктун карегиндеги жазууну окугандай, жигит денесин төшөк чалкасынан күч менен таштап жиберип, жансыз немедей сулк жатып калды. Бул анын таарынганы. Жок, таарынганы да эмес. Кызганычтан өзүнө өзү батпай калган акыбал эле. Экөө баш кошсо эле арзуу аттуу сезимдин азабы менен тозогунан кутулчудай сезилчү ага башта. Бирок баардыгы татаалданып, тескерисинче минтип ырбап кетери үч уктаса түшүнө кирген эмес. Күйөөсүнүн жанына келип, ып-ысык, жумшак алакандарын анын көкүрөгүнө койду кызманчок. Бектемир. Келиндин алдан эге толкунданган өңдүү, дирилдеген добушу Бектемирдин канын ого бетер кызытып, күрөө тамырлары балкылдап, бар сайып көп чыкты. Жаным, бир нерсе өтүнгүсү келгендей, кечирим сурагандай акырын шыбырады кызманчок. Келин эми күйөөсүнүн кароосунан ылдый, акырын сылап келип, муштумуна жеткенде селт этип колун тартып алды. Бектемирдин эки муштуму тарамыштай түйүлүп, билинер билинбес калчылдап турган болчу. Кызманчок кайрадан терезеге келди. Адамдын үрөйү уча тургандай болуп, күн катуу күркүрөп жиберди. Тоо тараптан жаркылдаган чагылган кудум жебедей ирелеңдеп, чарт-чурт этип басылды. Бектемир дагы эле жанагы калыбында эринин кырча тиштеп, көздөрүн жумуп, кыймылсыз жата берди. Анткен менен ал азыр жубайынын жанына келип, жайма-жай чечинип жатышын, мойнунан кучактап эркелеп, жарынын өзүнөн башка эч кимди ойлоп да койбой, бул жашоодо ал үчүн күйөөсүнөн башка арзытаар эч кимдин, эч нерсенин жок экенин шыбырап, чагылган чартылдаган сайын ага бекем ыктап, өзүнүн гана канат алдында корголошун каалап жаткан. Бул Бектемирдин жүрөгүнүн түпкүрүндө айтылып, айтылбаган арманы, көптөн бери көкүрөгүн өйгөн көк сөз эле. Көп учурда көөдөнүндө көлкүлдөгөн кызганычты кызманчокко билдирбеген аракет жасайт. Мен аны айбандан кызганып жиндименби? Дейт, өзүн өзү сооротуп. Жан ким да мен киммин? Ал боору менен сойлогон жылан. Ал бир бечара макулук. Керек болсо, ал эч ким. Муну менен бир аз жеңилдей түшкөнсүйт. Бирок эле баары кайра башынан башталат.
ага көбүнчө кызмончок себепкер болот. Бектемирдин кучагында жатып алып да шырп эткен табышка кулак тура калып, ким бирөөнү күткөн сүйүрет. Кээде кирпик какпай, үн чыгарбай акырын ыйлап, тоо жакка умсуна тиктеп, эки ийнин сол колдата улутунуп калат. Мунун көбүн Бектемир байкамаксан болот. Бирок жанга болгон жек көрүүсү ан сайын күчөйт. Бет алдынан чыга калса, колдон келсе балталап салгысы келет. Керек болсо ошол макулук мунун түшүнө да кирет. Түшүндө жан бирде адамга, бирде ажыдаарга куулуп, Бектемирге сес берет. Кызмончок ортодо арачылап, экөөнү тең кыя албай жаткандай далбастайт. Бир туруп Бектемирди, бир туруп жанды карай чуркайт. Эмнегедир ушул таймаш эч качан бүтпөчүдөй сезилип, Бектемир кара терге түшүп, чабалактап, түнү менен кыңкыстап, кыйналып чыгат. Мүнөзү да өзгөрүп, оргу баргы болуп баратат. Кээде жубайын жек көрүп, карагысы да келбей кетет. Андайда келинчегин кучагынан, жолунан итире түртүп салып, ак туягын чапкан боюнча алыс-алыска кетип калмай адат тапкан. Эч кимди көргүсү, уккусу жок. Тоо арасына барып алып, бугун чыгарып, бир бакырып алганда гана жеңилдей түшөт. Анткени менен кызмончоксуз жашоосу токтоп калчудай сезилет. Мөндүр аралаш жамгырдын гана шатыр-шутуру менен анда-санда гана улуп уңшуп келип, тамдын эшик терезесин калдыртаткан шамалдын ыйыгына болбосо, үйдүн ичи кулак мурун кескендей жым-жырт боло түштү. Терезенин жанында тоо жакты беттенип, сыңар тизилип отурган кызмончоктун бир карыш мойну артты карай кериле, кудум жыланга окшогон эки өрүм чачы далысы ылдый куюлуп түшүп турду. Кайрадан байланышка чыгууга аракеттенип жаткан болчу ал. Азапка малынып, адам баласынан да кыйын сай сөөгүң сыздап, жан дүйнөң бурчаланып келерин билгем, деди. Үнү угулбаганы менен көмөкөйүндө анын жан менен сүйлөшүп жатканы жигитке түшүнүктүү болчу. Эки бети тамылжып, эриндери диртилдеп, таптакыр башка дүйнөдө жүргөндөй өзүнүн кайда экенин унутуп салгандай эле. Бектемирдин жанына батып кетти бул. Кызмончок. Бирок кызмончок аны уккан жок. Тулку боюн кара тер басып, анда-санда гана денеси дирттей түшүп, жанагы абалында отура берди. Жан менен байланышты жоготкусу келбей, качандан кусаланткан так ошол сезим туюмдан, ушул абалдан чыгууну каалабагандай, жан дүйнөсүндө тырпырап, жандын бар экенин чындап сезгиси, ага өтө маанилүү бир нерсени айткысы, жооп уккусу келип турду. Кызмончок дейм. Жубайынын бул аракетине каршы турду Бектемир. Ушу азыр жан эшиктен кирип келип, кызмончок экөө баягы акыркы жолкудай бири-бирине оролуп, кучакташа калчудай сезилип кетти ага. Кызмончок Бектемирди анан жалт карап алып, бир чети ызалуудай, балким бактылуудай, же күйөөсүн табалагандай бекен, айтор ый аралаш жылмайып карап коюп, жыланы менен кайдадыр кетип бара жатканы элестеп кетти. Жок! Дагы бир бакырып алды жигит. Жок! Бүт айылды титиреткен үн чындап эле кызмончок менен жандын байланышын жалп өчүрдү. Кудум күчтүү чыңалуудагы байланыш сымы чарт үзүлгөн сыяктуу келиндин чыңалган денесин кара тер басып, муун жүүнү бошоп, шалдайып отуруп калды. Жылан турган жеринде ойдолуктоп, куйругу менен жер сабап жиберди. Мойну башы алдыны карай кериле, кызмончоктун үй тараптан көз албай, денесинин жарымынан азыраагы гана жерде калып, жарымы кудум учуп келаткан жебеге окшоп, абада калкылдап асылып турду. Кызмончок кышылдаган үн чыгарды. Кызмончоктон жооп болгон жок. Жандын мойну үзүлүп кеткенсип, муштумдай башы ылдыйды карай шылк этип жер сайып жыгылды. Туура эмес угуп алдымбы дегендей кайрадан баш көтөрдү. Бирок бул саам жанагыдай шайдоот эмес, калч этип араң жан үйдө болду. Умсуна кулак түрдү.
өчөшкөнсүп жымчыртыктан башка эч нерсе угулган жок. Кызмончоктун аягына чыкпай калган бир сөзү гана кулагына кайра жаңырып туруп алды. Келбе жан, келбе жан. Анткени мен деп эмнени айтпай калды. Жанды ушул суроо жаналакатка түшүрүп салды. Бул учурда Бектемир кызганычтан, ачуудан өзүнө өзү ээ боло албай, асман жери аңтарылып, бүтүндөй аалам кыйсыпыр түшүп, алай-дүлөй болуп жаткандай эле. Атүгүл ага кызмончок азыр ажыдаарга айланып бара жаткандай туюм келип кетти. Акыл эсин жие албай, жигиттин көздөрү ала чакмак болуп, аптыга дем алып, айланып тегеренип эки жагын каранды. Шалдайып отуруп калган кызмончоктун денеси шалак этип, жерге шыпырылып түшкөнүн көрүп, жүрөгү бир солк этип, келинчегине учуп жетчүдөй обдула түштү да, бирок кимдир бирөө кармап калгансып токтоп калды. Жан жакын эле тегеректе жүргөндөй сезилип, атүгүл үйдүн ичинде айланып тегеренип бир карап алды. Мындай сезим анда көптөн бери жашап келет. Жада калса уктап жатып да, жубай экөөнүн ортосунда жылан жаткансып, бир жагыптасынын башкача муздай түшкөнүн сезет. Чочуп ойгонуп, эки жагын каранат. Жанында жаткан кызмончоктун таштай болуп муздап калган денесин кымтылап жаап, же кучагына бекем кысып жылытып алат. Үшүп калыпсың, кел, дейт жубайын эркелетип. Дегеле сен дал жок, чымчыктын көлөкөсүнө бир үйлөм желге да үшүй бересиң. Бектемир эркелетип, кучагына орогон сайын кызмончоктун денеси ысып күйүп, от менен жалын болуп кетет. Бирок ушуну эстей калган Бектемир азыр түйүнчөктөй түйүлүп жаткан кызмончокту жалт карап алып, бир укмуштуу ойлоп жиберди. Балким, чын эле бул мени уктатып коюп, түнкүсүн жыланга куулуп, жаны менен жолугушуп жүргөндүр. Эмнеге адамдар ушундай? Эмнеге адамдар бири-бирине ишенишпейт? Эмнеге бири-бирин алдашат, жек көрүшөт? Эмнеге табият менен камыр-жумур жашай алышпайт? Эмне үчүн мени душман санашат? Эмне үчүн? Дей качандыр бир ушинтип, кызмончокко бере берчү башаламан суроолору менен эми өзүн үстөккө босток сабап жатты жылан. Эмне үчүн адамдар жылан көргөн жерден ташалышат? Бирок бу жолу деле жообун таба алган жок. Бир жолу кызмончоктун жомогу ушинтип бүткөн. Билесиңби жан, дей качантыр жер үстүндө бейиштей жашоо болгон дешет. Баары сонун, баары кооз, баары сулуу, керемет. Адамдар жан жаныбарлардын баары менен, мисалы жыландар менен да аралашып, кудум бир туугандай ынтымактуу, бактылуу жашашчу экен. Күндөрдүн бир күнүндө анан адамдар жараткандын, жашоонун мыйзамын бузуп, каргышка калышыптыр да, баягы керемет дүйнөдөн куулуп, азыркы башаламан, ак менен карасы, сүйүү менен жек көрүүсү, аруулугу менен ыкыр-чикири жанаша жүргөн ушундай күнгө туш келишиптир. Жашоонун мыйзамын бузбай жашоого болот беле? Деген жан чындап эле өкүнүп да, таң калып да. Билбейм. Жанды жылмая карап улутунган кыз. Мисалы, экөөбүздүн тиктешип туруп, көз менен, алыста туруп туюу, сезүү менен сүйлөшө алганыбыз да адам баласынын акылына сыйбаган иш. Жан. Экөөбүздөн ошон үчүн башкалар чочулап, чочуркашат. Ошон үчүн экөөбүздү өгөйлөшөт. Анда бизде жашоонун катасы. Жаңылыштык экенбиз да. Билбейм, балким. Ушуну кызмончок да ойлоп жатты азыр. Дегеле адамдан башкача жаралып калуусунун себебин тапкысы келди. Оюна бир нерсе тык этип серпиле түштү анан. Тээ бала кезинде ата-энесинен элдир-селдир уккандары, болгондо да экөөнүн түн ортосунда шыбырашып жаткандары эсине түшүп кетти. Аске баягыда мага дем салып жатканда бүбененин ал силерден эми кетпейт го, акыр аягында бири-бириңе ымалашып каласыңар. Көзүм эмне укмушту көрүп, көкүрөгүм эмне укмушту туюп жатат. Шундук бул деген эсиңдеби? Деген сырга. Койчу берекем, бул жөн эле сөзүдүр. Бөө кемпир эмне? Кудай болуп кетиптирби? Ушуга саал алданып,
өзүн жооткото калган сырга түшүнөн чочугансып мемиреген жымжырттыкты кайра бузган. Аске, анда тиги жылан эмнеге эле бизден кетпейт я? Койчу сырга. Уктатасыңбы кишини? Кантип уктайбыз, Асылбек? Сырга олутунган. Ата-энесинин эмне тууралуу сүйлөшүп жатканын түшүнүп-түшүнбөй, тек гана уйкусу ачылып кеткен кызмончок жаздыгынан баш көтөрүп, "Ата" деген. "Апа, качан турабыз?" деген. "Ата, апа, качан турабыз?" деген. Анын оюнда бат эле таң атса, кичинекей жыланы адатынча чепеңдеп жетип келсе, анан экөө керелди кечке ойносо. Уктай кой. Эми бир жолу көзүңдү жумуп уктасаң эле таң атат. Анан турабыз, деген апасы кызын кымтылап жаап жатып. Уктай кой. Бирок андан ары ата-энесинин эмне тууралуу сүйлөшкөндөрү эсинде жок. Ошондо алардын сөзүн аягына чейин укпаганына өкүндү. Бектемирди карады. Жансыз немедей жатканы менен анында кандай акыбалда экенин билет. Бирок ага азыр бир нерсени айтып түшүндүрүүнүн да, актануунун да кажети жок. Мындай кезде ал айтканын бербейт. Кудум ажыдаар көргөндөй ыргып секирип, жанына жуутпай калат. Кызганычтан, таарынычтан денесин жыйырып, эмеле сүйүп турган келинчегинен өзүн жаа бою ала качат. Иренжигендей итерип салып, эми такыр кайрылбачудай эшикке чыга качат да, тээ көпкө чейин жок болуп кетет. Андан кийин да канча убакытка чейин экөө үн сөзү жок жашашат. Бул кызмончок үчүн тозоктун тозогу. Анткени так ушундай кездерде кызмончоктун жан дүйнөсү эле жабыркабай, денеси кошо ооруп, буту колунун муздап кетмеги өнөкөткө айланган. Бир убакта кимдир бирөө каалганы жулуп алчудай тарткылап, тарсылдатып койгулап жиберди. Бектемир да, кызмончок да ордуларынан тура калышты. Эшик дагы жулкулдады. Эмеле эки башка дүйнөдөй коошпой, бет карашкысы келбей турган экөө буга жооп, айла амал издегендей бири-бирин карашты. Бул ким? Кызмончоктун көздөрүндөгү ушул жазууга "Жыланың эмеспи?" деп карап турду Бектемирдин көздөрү. "Билбейм", алаңдай түштү келин. Баягы күздөгүдөй жыландар кайрада айылга каптап кирип келишкендей, эми эшик терезеден агылып, булардын үйүнө сойлоп түшчүдөй сезилип кетти экөөнө. "О, Кудай", деди кызмончок, эриндерин дирилдетип. Бектемир болсо, "Каалаганың, күткөнүң ушул беле", дегендей кызмончокту суроолуу да, жек көрүү да карады. Эшик дагы жолкулдады. Ансыз да үрпөйүп, күңүрттөнүп турган үйгө сыртта кандайдыр бир алаамат болуп жаткандай сезилди. Аңгыча ары жактан кобур-собуру колду да, тарпылдаган добуш эми үйдү айланып, терезе тарапка келаткан сыяктанды. Бир убакта ансыз да эчтеке көрүнбөй, чүтүрөйгөн терезени капкара караан жаап калды да, үйдүн ичи ого бетер караңгы боло түштү. Бектемир менен кызмончок адегенде анын эмне экенин ажыратып көрө алышкан жок. Качан гана ошол караан айнектин бетиндеги жамгырды алаканы менен арчып жиберип, ичкери жакты үңүлө карап, айнекти калдыртата койгулап, үн салганда гана терезеге жабышкан караан аял экенин баамдашты. "Бектемир! Я, Бектемир!" Бектемирдин апасы Сайра экен. Эненин каргылданган, алдан эден кооптонгондой ый аралаш добушу чыны менен эле сыртта бир балекет болуп жаткандай болчу. "Бектемир, барсыңбы балам-ай? Бектемир, ач эшикти. Мени угуп жатасыңбы? Бектемир!" "Азыр апа, баратам." Бектемирдин жообу угулары менен үйдүн ичи абалкыдан жарык боло түштү. Анткени эне терезеден боюн тартып алып, үйдүн каалгасын карай чуркады. Жигит да эсине келе түшкөндөй калдыңдап барып эшикти ачты. Аңырайып ачылган эшиктин сыртында ич көйнөкчөн, бутуна көлөчүн оң тетире, коңултак кийген Сайра энтигип турду. Анын артында Абылай, анын артында Чын Темир үрпөйүп карап турган. "Эмне болду? Эмне болуп кетти?" деди Бектемир, чын эле бир шумдук болгондой. "Балам, тынчсыңбы? Деги тынчсыңбы? Эмне болду дейм, эмне болду?"
Сайра эңкейип үйдүн ичине көз жиберип, башына жоолугун шашкалактап салынып жаткан кызманчокту бөшүркөй карап алды да жаны жаяла түшкөндөй: түш көрдүм, түш, деди үшкүрүп. Түшүм түлкүнүн богу болсун ылайым. Жаман түш көрүп жатыптырмын. Чоочу ойгонуп, ар кайсын ойлоп жатсам, сен бакырбадыңбы, балам? Кулагыма угулду дейин десем, булар да угуптур. Бирдеме сирдеме чагып алды экен деп жаным чыгып кетпедиби? Бирдеме сирдеме деп кеп төркүнү ким жөнүндө, эмне жөнүндө болуп жатканын түшүнө койгон уулу бул жолу да апасынын бекерге чочубаганын түшүнүп турса да, адатынча сыр алдырбай: коюңузчу апа, деген болду. Жөн эле ушинте бересиңерби? Кызманчок эки ийнин солкулдата улутунуп койду. Басчый! Абылай ары кетип баратып аялын зекиди. Жоксуң бир. Кайдагын айтып, таң атпай элдин баарын дүрбөтүп. Ушу сенин жомогуң бүтпөс болду го. Сайра болбой эле уулуна шектене карады. Сен да түшүңдөн чочудуңбу, балам? Эмнеге кыйкырдың? Эмне болду? Билбейм, апа. Чочусам чочуган чыгармын. Ошого да ушунча болосуңарбы? Мен кичинекей бала эмесмин го эми. Болуптур, деп кызманчокко зеки унчукту. Ылдамыраак кыймылдап, камыр жууру. Балама 7 токоч баабедин кыла коеюн. Азыр, апа. Андан ары кетип баратып кобуранды. Деги балама көрүнбөй, өзүнө көрүнсө экен. О, Кудай айланайын. Пендем десең, балдарымдын жамандыгын көрсөтпө. Баламдын башын таштан кыл, бар балейден сакта жараткан. Балалык кылып, кой айды укпай, башына бале тилеп албадыбы? Бир жамандыктын болоорун алдын ала билгендей, сезип тургандай эле Сайра басып туруп, келинине огуз эле ушинтип кобурай берет. Анысына кызманчок таарынбай деле калды. Тескерисинче, улам убакыт өткөн сайын кайненесинин шектенүүсүнө өзү да ишенип, бул үй бүлөнүн алдында өзүн күнөөкөр сезе берет. Анткени менен Сайранын таңкы дүрбөлөңү экөөнүн эч качан бүтпөчүдөй сезилген тымызын тирешүүсүн токтотуп, үйдүн ичине жан киргизип, оор абалдан чыгарып кеткени кызманчокко да, Бектемирге да жагып турду. Аялымга күн нурун чачып, айылда уймузоо мөөрөп, кой козу маарап, ит үрүп, тирилик башталган маалда Абылай да үй бүлөсү менен дасторконго отурду. Ортого жаңы эле бышкан 7 токоч келип, Абылай Куран окуду. Аны менен кошо күбүрөнгөн Сайра: О мен, жараткан Кудай, үй бүлөмдү, балдарымды, Бектемиримди бар балейден сакта, жаман көздөн, жаман сөздөн сакта, ичтен чыккан жаттан сакта, деп калганын огузбай ичинен көйрөп шыбырап бата кылды. Андан ары ким кемеси унчукпай отуруп, Сайранын куурма чайын ичишти. Соңку убактарда Сайра казан аякка кошо аралашып, келинине көп ишенбей жаткандай, анын ар бир кыймылын аңдып күтө берчү адат тапкан. Шектүү шекинет болуп, ал анткен сайын кызманчокта бул үйдө эле эмес, бул айылда өзүн ашык сезе берчү болду. Айрыкча ата-энеси Асылбек менен Сырганын бу жарык дүйнөдөн ээрчишип кете бергени аны ого бетер жалгызсыратып, чүнчүтүп салган. Ал аз келгенсип Бектемирдин да кызганып, ар кайсыны журомолдой бериши да келиндин жанга болгон сагынычын тескерисинче ырбатып жаткансыйт. Бул дүйнөдө аны түшүнгөн жалгыз жан бардай, аны жакынсып сагынат. Азырда ар кимиси өз-өзүнчө ой менен алек болуп, бири-бирин сабак алдынан карашып, тунжурап отурушту. Буларга чын эле бир нерсе болгон. Менин түшүм бекер аян берген жок да, деп колундагы пияласын айланта чай ууртап отурган Сайра оол келинин алмак-салмак карап, айрыкча кызманчокту көзүнүн кыйыгынан тиктеп коюп отурат. Чай куюп жаткан кызманчок кайненесинин тирмие тиктеген көздөрүнөн жалтанып, кымырынып кысылат. Эси дартынын жарымы жанда. Кайда жүрөт болду экен? Балким жакын эле жерде. Бизди карап отургандыр. Бирөө жарым көрүп калбаса экен.
Ушул оюна келген сайын эшик тарапка жалт карап, шырп эткен табышка кулак түрүп тыңшап калат. Анын ар кыймылын кабак алдынан байкап отурган Бектемир ичинен кыжынып, колундагы кесеси менен келинчегин бетке уруп жибергиси келип, бирок ата-энесинин гана жазганы отургансыйт. Аңыча эшиктин алдында жаткан кара дөбөт ажылдап жиберди эле жаңы эле кайнатасына куурма чай сунуп келаткан келиндин колундагы чоң кесе ыргып кетти. «Кокуй карангүн!» деп чаңырып ийди Сайра. Бул олонгон майлуу сүттүү ысык чай тизесине жабыла берген Абылайда «Кудай каары!» деп кагынып силкенип тура калды. «Ушуну кылма Карангүн, карыганда кууратпадыбы? Колуңа шал тийип калгыр!» деп какылдаган Сайра абышкасын аркы үйгө алып кирип кетип, «Бул чечем, ылжырап түшүп калган тура, Кокуй ай, Кокуй! Бектемир алып кел баткак!» деп араң турган эме ого бетер бугун чыгара буркан-шаркан түшүп жатты. «Тур, ап кел!» деди. Бектемир Чынтемирге тап берди. «Эмне турасың жалдырап? Баткак алып келип бер!» Чынтемир чыгып кеткенде үйдүн ичин жымжырттык уялай түштү. Бектемир кызмончокту энтиге карап турду да, «Кетесиңби?» деди Зеки. Кызмончок унчукпай жертиктеди. «Эй, кетесиңби деп жатам. Айтпайсыңбы?» деди Бектемир ныгыра сүйлөп. «Көзүмө көрүнбөй ылдамыраак кетип калчы. Бар!» Тигил үйдө бакылдап аткан Сайранын үнү өчүп, бул экөөнү тыңшап калды. Кудай урган неме экенсиңер, атайлап кылды дейсиңби?» Абылайдын Сайрага күңкүлдөгөнү угулду. «Койдечи тиги балаңды». Сен эмнени түшүнүп жаттың эле? Шүгө турчу, деди Сайра. Унчугушпай калышты. «Кайда кетем?» Кызмончоктун кош кареги ылдый мончоктоп жаш көйүлүп кетти. «Ата-энем болсо, анан кет десең болот эле». Сага ата-эненин, күйөөнүн, башкалардын эмне кереги бар? Сага жыланың болсо болот да. Күтүп жүрдүң эле го. Бар эми чык. Тигине келди эшикке. Сүйлөшүп чакырып алдың го. Бектемир. Кызмончок күйөөсүнө жакындады. Күйөөсү чындап эле андан иренчигендей боюн ала качып артка кетенчиктеди. «Жакындаба мага. Тажадым. Кызмончоктун сунулган колу силейип катып, умсунган боюнча туруп калды. Жүзүндөгү эмелеки жалоорунун илеби сууп, сумсайып, бүт тулку боюн таштай муздактык ийилип баратты. Күшүлдөп бышылдап, бир чака ылай көтөрүп кирип келген Чынтемир бул экөөнү бир азга карап туруп калды да төркү үйгө кирип кетти. Кызмончок өзүн азыр бул үйгө эле эмес, бүтүндөй бир айылга батпай калгандай, баарына ашыкпаш, керексиздей сезип кетти. Жыланы гана ага боору ооруп түшүнчүдөй, жан гана муну жакынсып, бар азаптан арачалап кала тургандай, жалгыз ошого гана керектей сезилди. Ушу азыр ага жолуккусу, ата-энесинен ажырап калганын, сагыныч менен жалгыздыгы жанына батканын айтып, көз жашын жамгырдай көнөктөтүп, өксүп ыйлагысы келди. Балким ошондо бир аз жеңилдеп калат беле. Ошентет болчу. Ошого булар чын ыклас менен макул болуп, бир чай кайнам гана жолугушууга мүмкүнчүлүк берсе, анда буларга ал өмүр бою карыздар болот беле. Бүт өмүр бою бар азаптарына чыдап, оту менен кирип, гүлү менен чыгат беле. Жандан да сагынычы тарап, санаасы тынып, эми биротоло кош бол, менин макулугум. Мен бул үй бүлөгө биротоло байланып калдым, деп жолуна салат беле. Бирок монун баары куру кыял болчу. Жок дегенде Бектемирдин бир жылуу кебин боор тартып ымала санаган мамилесин самады. Бирок Бектемир мындай жакшылыкты жубайына ыраа көргүсү келбеди. Сыртта жаткан сомодой болгон ак жыландан айбыгып жаткандай, же бул жерден чыгып кетсе эле үйдө бир укмуш нерсе болуп кетчүдөй, адатынча эшикке да чыгып кетпей, үйгө байралдыда калды. Мен сенден суранам, кызмончок, көзүмө көрүнбөчү. Кетип калчы, турбачы бул жерде. Менден алыс болчу, жоголчу, деди.
Бир убакта Бектемир жалдырап сурангандай акырын аялуу үн менен. Ушул убакта аркы үйдөн Абылайдын үнү угулду. Ит кимге үрүптүр? Ишенбайдын торпоктору. Күңк этти Чынтемир. Муну уккан Бектемир үстүнөн бирөө оор жүктү алып ыргытып жибергендей бир азга жеңилдей түштү. Денесин жерге таштап жиберип, чалкасынан жата кетти. Аны саамга карап турган кыз-мончок үйдөн чыгып баратып, аркы үйдөн атасы менен Чынтемирдин коурашканын эшитти. Короого кирип кетиппи? Ооба. Атаңдын оозун урайындар. Бар балейинин баарына ошол торпоктор күнөөлүү өңдү ачууландады. Чыгардың банан? Бала сайдап кетти. Сайра кыңайып ачылган эшиктин жанына келип, сыртка кулак түрдү. Жаман оюнда уул келини элдешип алып, адатынча үн сөзсүз кучакташып турушабы деп ойлоду. Буларды ошол жымжырттыктан ойготкусу келгендей, анан калп жөтөлүп, тамагын кырган болду. А бирок жөтөлдүн жообун күтүп отурганга чыдамы жеткен жок. Эшикти акырын ачып, сырткы үйгө баш бакты. Уурумушуктай болбой, чыксаң жөн эле чыкпайсыңбы? Деп Абылайдын барк этип ийгени Сайраны куйрукка сайгандай, дене боюн селт эттире чочуп, жаңы эле оозгу үйгө баш баккан тумшугу кайра култ этип ары кирип кетти. Капырай, эмне? Деди Сайра, ызаланган, таарынган кыязда. Эмне баркылдайсың? Сен өзүң эмне эле болуп атасың? Баладай болуп. Жаш келин менен эрегишкенден уялбайсыңбы я? Деги бирөөнүн баласына жашоо бересиңби өзү? Ата энесинин өлгөнү деле жылайлана элек. Өлгөндүн үстүнө көмгөн кылып, кайгы басып турган эмени ого бетер. Анча-мынча кемчилигине көз жумуп койсоң болобу? Балаңдын да мээсин жеп. Тигини? Балаңдын экөөңдүн башыңды жылан келинин таптакыр айландырып койгон тура? Болбосо мен көргөндү кантип көрбөйсүңөр? Мен сезгенди кантип сезбейсиңер? Эмнени сезип атасың сен? Я. Сайра эми эринин жанына отура калып, акырын унчукту. Ай, жаз келди. Жыландар сыртка чыккан маал. Келиниңдин кылык чорогун баскан турганын байкап жатасыңбы? Ай, абышка башкача болуп жүрөт бул. Мунун канында бар да. Бирдемени сезип билип аткансыйт. Менимче баягысы кайра келатабы дейм. Айтор ойдолуктоп эле отура албай калды. Бир балекети бар. Баятан бери аялын жаман көрүп, ачууланып жаткан Абылай эми анын айтканында жөн бар өңдүү ойлонуп калды. Эмне балекет болмок эле? Деп удураңдабай жоош сүйлөдү. Ой, бир Кудай билет абышка, эл жөн айтпайт. Бүү кемпирөлөр алдында Асылбекти элден эле эмес, сыргадан да бөлүп чакырып алып, бир укмушта айтканы тууралуу кеп кылып жүрүшпөйбү? Раматылык Асылбек аны сыргага да айтпай жүрүп, акыры ошону айта коем деп, аялынын жүрөгү жарылып өлүп жатпайбы? Жөн эле жарылды дейсиңби? Артынан шорду өзү кете берди канан. Андай экенин ким текшериптир? Ой, бүү кемпир менен Асылбектин сөзүн уш эле алымкан угуп турботом. Бу кайненем Асылбекке эмне кызыкты айтаар экен деп узун кулак неме тыңшабайбы? Абылай суроолуу карап калды. Анан анча тыңшаганга жараша ал кургур бир-эки сөзүн укпай жаны жокпу? Ошону ичине ката албай, кайненесинин сөөгү узай элек жатса дагы, бир-экөөнү четин чыгара коюп эле ушинтип тирүүнүн өлүгү болуп отурбайбы шорду? Бүү кемпир да жөн кемпир эмес да. Чыны менен эле Алымкан кайненесинин жетилигине жетпей жыгылып, эс талма болуп калган. Анын чоо жайын ар кайсыга жоруган эл ичинде бечара Алымкан кайненесине катуу күйгөндөн ушинтип тили ооздон калып, жалдырама болуп калды. Анан эмне, бармактайынан колуна келип, эне баладай эле болуп калышканда? Дешсе дагы бири, ой, антпей эле, бу байкуш кайненесинин карыгышына калып, ошондон ушинтип калыптыр, тилдүүрөөк эмес беле? Деп кеп кылып жүрүшөт да эле. Ошондой көп аңыздын ичинен чындыкка жакыны ушунусу? Сайранын божомолу. Деги оюңда эмне бар? Деди. Аялынын кебине муюй түшкөн Абылай. Келиндин өзү менен сүйлөшүп, тамырын тартып көрсөңчү. Аялсың го. Ой, ошонун сүйлөшөт дейсиңби? Бала кезинен кишиге кошулбай, жылан менен жандашып жүрүп эле жедеп көнүп калыптыр. Мелтейип, бир сөз чыкпайт.
Жанагы балаң эле ошонун эмнесин жакшы көрөрүн билбейм. Чырайын чыла үшчүдөй болуп. Жаш келин деген жаркылдап, күлүп жайнап турса, жарпың жазылат да кокуй. Аялынын сөзүндө жөн бар өңдүү Абылай унчукпай калды. Түндө түшүмдө экөөнүн үстүнө кирип барсам, Бекибай эки колун эки жакка жайып таштап, бейкапар уктап жатыптыр. А тигинин болсо, Кудай бетин көрсөтпөсүн, түрү укмуш. Көкүрөктөн өйдөкүсү өзү, ылдый жагы чубалган эле жылан. Кудум өңүмдөгүдөй көрдүм. Сайра ушинтип айта баштаганда Чынтемир бырс этип мыйыгынан күлүп ийделе экөө тең аны карап калышты. Бир жагынан моунуку өттү, кишини бир келесөө көрөт, деди Сайра ага тап берип. Анан бутун үйлөгүлөп жатып сурады Абылай. Анткени менен Абылайдын жаш кезинен эле Сайранын түшүнө ишенип төлгө кармап алган жайы бар. Баламдын кароосун жазданып жатат бейбак. Аны ойгонуп кетпесе экен деп, баламды жан аракетке түшүп, Бекибай деп атыпмын. Аңгыча балам чочуп ойгонуп кетип, жанында жаткан ажыдаарды көрүп, тура калайын дегиче тиги да ойгонуп кетип, экөө кудум баягы мен арбашкандай арбашып калып жатпайбы? Ой, жанымдын бир чыкканын айтпа. Жандал бастап экөөнүн ортосунда тура калайын дегенимче, баламдын бакырып ийгени тим эле жүнүнүмдү көсөп, мээмди тешип өттү го чиркин. Мунун баарын өңүндө көргөндөй энтигип ыйламсырады Сайра. Уктуңар го силер деле, я? Анан чуркадык го баарыбыз. Унчугушпай калышты. Атүгүл Чынтемир да апасын адатынча шылдыңдап күлбөй ойлонуп калды. Бектемир да бирдемени сезген окшойт деп калдым. Ботом, акыры акыл эстүү адам болгон соң аңдайт да бирдемени, деген Сайра оюна бир жамандык түшүп кеткендей оолун жумшады. Ай Чынтемир, карачы тигилерди, дымдар чыкпай эле калды да. Ары жакта отурган Чынтемир шар чыгып кете албай, босогодо сыртты саамга тыңшап туруп, анан каалганы кыйчылдатып, акырын ачты да аркы үйгө баш бакты. Ай чыкпайсыңбы ботом? Энесинин ушу сөзүнөн кийин гана чыгып кетип, кайра бат эле кирип келди. Эмне болду? Эмне экен ай? Үрпөйө түштү экөө. Жеңем жок. Ыйлап ичүүдөй сүйлөдү Чынтемир. Ой, жок болсо жеңеңде эмне? Кудай алып курт жемек беле? Чыккандыр да сыртка. Короонун эшиги да ачык калыптыр. А Бектемирчи? Жатат ал. Көңүлү жайланыша түшкөн Сайра кайра бат эле өң элеттен кетип чыңырып ийди. Я! Эмне дейт? Жатат дейм. Жаткан эмнеси? Көзүмдү кашайтып кеткен го, кокуй! Сайранын артынан Дамбалчан Абылай, анын артынан Чынтемир болуп чуркап чыгышты. Айткандай эле эзели күндүз уктабаган Бектемир башын бир жагына кыйшайткан боюнча оортунан жыбылжып азыраак шилекей агып чалкасынан жаткан. Кызмынчок ата энесинин үйүнө келди. Короонун ичи сыртын тикенек чөп басып кетиптир. Бир кезде Асылбектин комуз көзү чертилип, сырганын шаңкылдаган, кызмынчоктун кытылдаган күлкүсү чыгып, атүгүл жандын шоураты угулуп турчу үйдү каптап алган кунарсыз жымжырттык, ансыз да араң келген кызмынчоктун өпкө жүрөгүн эңшерип жибергендей болду. Көкүрөгү солкулдап, энтиге дем алып, анан бугу жарылып кеткендей бир бакырып алып, короонун так ортосунда теңселип турду. Ата! Апа! Апа! Сыртынан каршы-терши жыгач кагылган каалга азыр ачылып, ата энеси алардын артынан жан чыга калчудай элестеп жакындап келди. Андай болбосуна көзү жеткенде гана босогону кучактап жыгылды. Келинди соороткон эч ким болгон жок. Жан дилинде кызмынчок өзү да ушуну, эч кимдин келбешин каалап турду. Көптөн бери көкүрөк көңүлүнө толуп, көлкүлдөп батпай кеткен кусалыкты
ызаны төгүп чачып алганга бирөө жарымдын тоскоол болушун каалаган жок. Качан гана көз жашы түгөнүп, андан ары ыйлаганга күч кубаты келбей калганда гана тынчып жатып калды. Ошондо да көздөрүн ачпай, кудум төркүндүн төрүндө ата энесинин тизесинде эркелеп жаткансып, кире беришти жазданып, көшүлүп жата берди. Апасынын, атасынын жыты келди. Алардын дайыма бири-бирин эркелетип, тамашалап сүйлөгөн кобур соору алда кайдан угулгансып жатты. Ара чолодо комуздун күүсү угулуп, Асылбек ырдап, сырганын каш серпей эркелеген элестеди. Бирде атасына, бирде апасына жароокерлене караган өзү. Ага уда эле шырп этип бир жерден угула калган жыландын даушы. Андайда элейип тыңшай калып, жан досунун кайда турганын туюму аркылуу сезип, билип, жаңылбай жазбай таап бара калчу эмес беле. Экөөнүн маңдай тескей отуруп алып ойногону, жанга жумак айтып бергени. Ак окус сырттан дауш чыга калса, жыландын култ этип алдан энин артына кире качып жашынганы. А кийин кызмончок бой жеткен сайын бул үй да, бул короо да, атүгүл бул айылдын ичи да экөөнү тардык кыла баштаган. Анткени алар тууралуу эл арасында адамдын төбө чачын тик тургузган имиш-имиштер пайда болгон. Айрым уганаак көрөнөөктөр ар кайсына шылтоо кылып, атайылап эле алардын үйүнө келип, ары жак бери жакты карап, тыңшап кетчү болушкан. Байкуш Асылбек менен Сырга андайда алдастап калар эле. Өткөн кеткенде көз алдынан чубата өткөрүп жатып, келип аягы ушул күнгө такалган кезде гана кызмончок ордунан турду. Этек жеңин кагынган болуп, жоолугун оңдоп, алдан эге бел байлагандай боюн түзөп үйгө кирди. Босогону аттап эле төрдө илинген комузду көрдү. Чаң, жили басып кеткен комуз кол тийсе эле азыр даңгырап ыйлап жиберчүдөй сунуп келаткан колун кайра тартып алды кызмончок. Аңгыча төр жактан кандайдыр бир караан булак эте түштү. Келин көргөн көзүнө ишенбей, көздөрүн жумуп жиберди. Бурчта бир топ жылдар мурун жүзгө чыгып өлгөн бүбү байбиченин сөлөкөтү турат. Бакырып жибере жаздап, бирок корккондон тамагы боолуп, үнү чыкпай калды. Раматылык бүбүненин элесин ушуну менен экинчи жолу көрдү. Биринчи жолкусунда мүрзөлөрдүн арасында көргөн. Анда айылдын эли Куран окуганы бүбү кемпирдин бейит башына барышкан. Дөбөдө кыдырата тизилген мүрзөлөрдөн анчалыс эмес жерге дастуркондорун жайып, даам сызып, энеге багыштап Куран окуп кайтышкан. Кызмончокту да: "Кой балам, комуз менен жыландан башканы билбей каласыңбы? Эл менен аралашып көн" деп ата энеси ээрчитип калбадыбы? Эл бейит башында отуруп Куран окулуп жатышкан маалда кызмончок бир чекиттен көз албай көпкө катып калган. Бул тууралуу заматтын ичинде элге көбүң шыбың тараган. Капырай, ошо жерден кызмончок жыланга айланып кете жаздаптыр. Карайги катып, денеси муздап баратканда энеси алып калыптыр. Мен да өз көзүм менен көрдүм. Ооба, дешип. Бирок кызмончок анда эч кандай жыланга айланбай эле маркум бүбүненин элеси менен тиктешип нес болуп калган. Бүбүнө анда да кудум азыркыдай кызмончокту аягандай, ага жан тарткандай карап турган. Көзгө илешпеген эрмем ичинде ушуларды ойлоп ийди келин. "Балам, тек гана элестетип алсаң керек. Коркпо, андан көрө тирүүлөрдүн арам ойлорунан, жаман жорук жосундарынан коркуш керек", деген кечинде апасы. Ушуга өзү да ынанып, коркпой калган. Ушундан уламго, эми да кызмончоктун тулку боюн ээлей калган коркунуч акырындап тарап, тескерисинче бүбүненин элесин караан тутуп кетти. Бирок кайра кайрылып караганда эненин элеси жок болуп чыкты. Дуалда илинген комузду карады. Колуна алып, алаканы менен аяр сылап, комуздун тулку боюнда илешкен желени тазалады. Эриндери эмшеңдеп, карегине тегеренген ысык жаш комуздун бетине тыпылдап таам кетти. Ата энеси каза болгондо кайын журту булардын болгон жүгөн Абылайдыкына көчүрүп келген. Кызмончок ошондо
атасынын комузун таппай калып: "Апа, атамдын комузу көрүнбөйт го?" деген. Бир эки буюмун калтырдык ботом. Өздөрү кеткен ас келгенсип, үйүн томсортуп коймок белек. Байкуштардын арбагы ыраазы болсун. Кийинчерээк аларбыз, деген Сайра. Кыялында кызмончок муну эп көрүп, кайненесине ыраазы болуп калган. Бирок чынында Сайранын комузду алдырбай койгонунун жөнү башкада болчу. Сайракан өз көзү менен көрбөгөнү менен жандын комузду муюп угарын, кызмончокта жыланга күч эртип берерин эшиткен. Ошондуктан бул аспап жыландарды ордосу менен чогултуп келчүдөй чочуп, үйгө алдыргысы келген эмес. Атүгүл колунан келсе, кызмончоктун өзүн деле куттуу үйүнүн босогосун аттаткысы жок эле. Бектемир эле кызмончокту алам деп айтканынан кайтпай туруп албадыбы? Кээде кызмончок Сайранын оюн окугусу келчү. Бирок сыртында эле мынчалык каардуу кайнененин ичинде андан да катуу каар жатканын сезип, тик багып кароодон заарканат. Деги эле кызмончок адамдардын оюн окугандан коркот. Сыртында күлүп, жакшынакай карап турган адамдын ичинде таптакыр башка дүйнө, башка сезим, башка ой жатканын билүү кандай кыйын. Кимди болбосун тик карабай жалтактап, деги эле адамдардан боюн ала качып, оолактап калышынын бир себеби ушул. Андан көрө жыландын оюн угуп, дилин туйган канчасы жагымдуу, дейт баамында. Бир жолу кызык окуя болгон. Кайсы бир тойдо кызмончок бөбөненин келини Алымкан менен маңдайлаш отурган. Ошондо Дудугаял кызмончокту көпкө чейин көз албай, жалдырап тиктей берген. Дегенде аны анчалык деле этибар албаганы менен кыз капылет эле ошол көздөрдүн ары жагындагы жазууларды окуй койгон. "Кандай жакшынакай кызсың", деп сүйлөп турган Алымкандын ойлору. "Бирок сени алдыда эмне күтүп жатканын билбейсиң. Бечара апаң да билбейт. Атаң болсо баарын ичине жутуп батырып келет. Кайненем менен акыркы жолу сүйлөшкөндөн бери ичкени ирим, жегени желим. Көрүнүп эле турбайбы? Сени ушулардын сүйүүсү гана сактап жүрөрүн билсең гана. Болбосо эч ак эле жыланга айланып кетмексиң." Ушул жерден кызмончок селт эткен. Ошондо эсине келе түшкөн Алымкандын карек учкундары алда кайда ыргып, быркырап кетпеди беле. Ал оюн окутуп койгонун билген. Көздөрү алаңдап, анан Асылбек экөө саамга тиктеше калышкан. Асылбектин каны башына тээп, эки чыкыйынан кан тамырлары бүлкүлдөп чыга түшкөн болчу. Ачуусу катуу келгенде ошентип кетер эле. Ошондо Алымкан алдына аш келгенине карабай, элди аттап буттап эшикке чыга качкан. Эмнегедир ошондо Асылбек да кызынан көздөрүн ала качып кайпактап калган болчу. "Апа, мени эч ким жакшы көрбөй калса, жыланга айланып кетемби?" деген үйгө киргенде кыз. "Кайдагыны айтпачы балам", деген апасы. "Ким айтып жүрөт антип? Адамдар ошентип ардемени ойлоп таба беришет." Кызмончок апасына, айрыкча атасына катуу ишене турган. Алардын түз, калыс, эч кимге жамандыгы жок мүнөздөрүнөн уламго, бул жашоодо ал экөөнүн ашкан алпейим, эч качан жалган сүйлөбөгөн ак тил адамдар жоктой сезип кетчү. Ошондуктан бул саамда апасына ишенип калды. Антсе да кээде Алымканга жолуккусу, ушул тууралуу дагы да уккусу келе берер эле. Алымкан болсо ан сайын качып, кыздын көзүнө чалдыкпаганга аракет кыла берчү. Бара-бара кызмончок бул тууралуу эсинен чыгарып салды. Анткени өзү тууралуу мындан да кыйын божомолдорду күн сайын эмес, саат сайын угуп, көнүмүш деле болуп калган. Бирок күндөрдүн бир күнүндө мынтип ойдо жок эле жерден чындык издеп үйдөн, элден качып чыгаары 3 уктаса да түшүнө кирген эмес. Бир убакта Бектемирдин үйү жактан: "Ой, эл журт! Кой барсыңарбы, эл журт!" деген ачуу чаңырак чыкты. Эртең мененки таптаза аба, жогордон ылдыйды карай желип жорткон сыдырым жел бул үндү дароо алып учуп, үймө үй жеткире салды. Ансыз да жүрөктөрүндө тымызын кооптонуу бар айылдыктардын улуу кичүүсү: "Бу Сайра го, я? Кыйкырык Абылайдын үйүнөн чыктыбы?" деп кулак төрүп калышты.
Кыз-мончоктун оюна дароо жан түштү. Сайры экөө дагы баягыдай кездешип, арбашып калгандай элестеп, «О, Кудай!» деди энтиге. «Сактай көр, Кудай, сактай көр!» Кыз-мончок короонун оозуна чейин чуркап келип, бирок сыртка чыга албай, дубалга далдалана калды. Анткени бирин-серин адамдар Абылайдыкын көздөй шашып баратышкан болчу. «И, болор иш болгонго, акыркы убактарда келиндин түрү жаман болуп жүрөт деп атты эле бечара жеңем», деди кетип бараткан аялдардын бири. «Келиндин ата-энесин деле баягы жыланчагы өлтүргөн деп жүрүшпөйбү? Кыз-мончокту күйөөгө берип койду деп өчүшкөн дейт го. Ошо кыз-мончокту төрөп түшелекте кимгөрдү кылып салалы деп 2-3 күн мурун эле аксакал көксакалдар сүйлөшкөнбүз. Убакыт саатын күтүп жатабыз», деди аңгыча аялдар менен бараткан эркек. Азыр эле кайын журтуна шашып, санаасы тынчыбай турган кыз-мончокко бул «Кыз-мончокту кимгөрдү кылып салалы деп убакыт саатты күтүп жатабыз» деген сөз башка чапкандай болду. Кандай болгон күндө да эми ал үйгө кайтып барууга болбой турганын түшүндү. Чын эле, элди да, өзүмдү да кыйнабай, өзүм эле өлүп калганым деле оңдур деген ой келип, бар азаптан кутулуунун эң оңой жолу ушул сыяктанды. Бул саамда байкады, тырмактарынын учунан баштап денеси улам өйдөнү карай муздай баштады. Алымкандын «Эч ким сүйбөй, мээрим келбей калган кезде жыланга айланасың» дегени мээсине шак этип, ушу азыр ушул жерден жылан болуп сойлоп кетчүдөй, бирок ошону каалабагандай алдастап эки жагын каранды. Андан көрө адам бойдон эле өлүп, ата-энесинин жанына барганы жакшы эмеспи? Оюна ушул келди. Бирөө жарым кармап калчудай анан үйгө шашты. Башындагы жоолугун чечип, ортосунан тең бөлө айырып жиберди да, эки учун бириктирип күрмөп байлады. Эми жоолукту иле турган жер издеп, үйдүн шыбын айландыра карады. Ушул үйдө өткөн балалыгы кайрада бир көз алдына келе түштү. Комузун чертип отурган атасын, казан аягы менен алып урушуп отурган апасын, тамдын бурчундагы кичинекей оюктан суурулуп чыга баштаган жыланды көрдү. Кош каректен балбаалап аккан жаш эки бетин жууп ыйлап жатты. Ошол убакта күтүүсүз жерден деп наристенин кытылдаган күлкүсү анын ыйын тып басты. Бул үйдө калган балалык күлкүсү кулагына угулуп жаткандай, дагы уккусу келип селейип катты келин. Күн нурунун сыныгындай шыңгыраган таптаза күлкү кайрада угулду. Үйдүн ичин күлкү менен кошо нур каптап кеткендей болду ага. Көздөрүн жумду. Кыз баланын күлкүсү эми жакындан жанынан эле угулду. Атүгүл анын дем алганын, дабышын угуп жатты. Үйдүн ичин айлана тегеректи кичинекей наристелер каптап, аны айланып тегерене башташкандай элестеди. Ошонун баары өзүнүн бала чагы сыяктанды. 10 чакты, андан да көп кичинекей кыз-мончоктор. Ой деген күлүк го. Өлгүчө эле жаным периштелерге айланып кеттиби деп ойлоду. Аңгыча жумшак, жыпчылуу кичинекей колдор кыз-мончоктун таш муздак болуп катып калган колдорун кармалап тарткылай баштады. Кыз-мончок көздөрүн ачты. Анын маңдайында кудум күн кызындай болгон ак саргыл, узун кирпиктери төгүлүп, бакыракай көздөрү күлмөңдөгөн наристе кыз жылмайып карап турду. Сен кимсиң? Деди кыз-мончок шыбырап. Ыз, деди кыз. Ырыссыңбы? Кыз башын ийкеңдетти. Ошондо гана кыз-мончок наристенин көрүмчү эмес экенине ишенди. Башка эч ким жокпу? Дегендей эки жагын каранды. Сыңар тизелеп отура калып, баланы бооруна кысып, саа майынан жуттады. Кичинекей кыздын мээримин төгө жакшы көрүп, жылмайып карап турганы, келиндин тулку боюна жылуулук таратып, муздай түшкөн колу бутуна дароо ысык кан жүгүртүп, кандайдыр жагымдуулукка ороло түшкөндөй болду. Эмелеки өлүм тууралуу ойлору жоголуп, жашагысы келип кетти. Өзүнүн өзү куюлуп, балбаалаган көз жашын арчыганга үлгүрбөй жатып, мойнундагы шорусун чыгарып, олтура калып,
кыздын мойнуна такты. Бул сага, Ырыс, сага. Наристе кыз мончокту түшүнүп жаткандай, быйтыйган алаканы менен анын бетиндеги жаш тарчыды. Рахмат, деди кыз мончок ыйыралаш жылмайып. Көптөн бери эч ким көзүмдүн жашын арчы элек болчу. Ого бетер эреркеп кетти келин. Бокулда ыйлап, кыздын кичинекей ийинине башын жөлөп, бир убакта эсине бир нерсе түшө калгандай шашып калды. Мен кетейин. Ырыс башын ийкеңдетти. Чыгып баратып, дуалда илинип турган комузду кошала чыкты. Короодон шар чыгып кете албай, шыкаалап сыртты карады. Адамдардын бирин калтырбай, Абылайдын короосу чогултуп алгансып, айыл жым-жырт. Антсе да жол менен кетиш кооптуу эле. Кыз мончок үйдүн артына баягы жылан экөө жашырынып чыгып кетчү жолго түштү. Киши боюнан бийик өсүп кеткен отоо чөп абалкысындай келинди сырт көздөн далдалап, жан экөө салган жалгыз аяк жол аны тоону карай алып кетип баратты. Жан кыз мончоктун келбе дегенине карабай айылга түшүп келатты. Өздөрүнө жолукпаса дагы акыркы ирет болсо да үчөөнү алыстан акмалап, үндөрүн угуп, сагынычын таратып кетүүнү ойлоду. Ушул маанай менен эле тоо этектей түшүп, аңызга жаңы эле тумшугу салынган маалда сайранын жанагы ачуу чаңырыгы аны да селт эттирди. Андан анча деле алыс эмес, тээ аңыздын ортосунда эшегин минип, 10 чакты койду алдыга салып алып тепеңдеп кетип бараткан Ишенбай да артына имерилип, айыл тарапты карап турду да, эшегинин башын буруп, жорголоткон боюнча кайра айылга түшүп кетти. Сууга келаткан кыз келиндер да челектерин жерге коюп, кыйкырык угулган тарапка карап калышты. Баятан бери кыз мончоктон кабар алгысы келип, бирок жанагы сөздөн улам тынчын алууга батынбай келаткан жылан да эмнегедир шашып калды. Жыбылжыган жай жүрүшүн тездетип, түз эле Асылбектин үйүн карай келатты. Үйгө улам жакындаган сайын өз үйүн, эң жакын адамдарын сагынып, кусалыгы көкүрөк көөдөнүнө сыйбай келаткан адамга окшоп, аптыгуудан какап чакап алган. Ал азыр бардыгына кайыл эле, иши кылып эле, үчөөнүн көздөрүн көрүп, үндөрүн угуп, жытын эскеп алса болду. Бул жашоодагы андан ашкан бакыт, андан ашкан жыргал, кубаныч жок эле азыр. Бирок Асылбектин үйү аны таптакыр башкача тосуп алды. Баягыдай гүл бакча болуп кулпурбай, коко тикенек басып кеткен короонун ичине саамга көз жүгүртүп, эч нерсе түшүнө албай турду жан. Эшиктин алдына чейин жай жыбылжып келип, ичкери жакка умсуна кулак түрдү. Жымылдаган жымжырттыктан башка эч нерсе угулган жок. Кыңайып ачык турган кабалгадан башын салып, эки жакты карады. Үйдүн ичи аңгырап, бош. Жылан бир шумдукту сезгендей, денесин жирип алды да, оор дулкусу үйдүн ичине агылып кирип келатып, бир убакта ары да, бери да кетпей токтоп калды. Ээн үйдүн бурчунда алаканын жаагына жаздап алып, кичинекей кыз уктап жатыптыр. Жан тирмиетиктеп калды. Кыздын мойнундагы кыпкызыл мончокту да тааныды. Кыз мончок так ушул кыздай кезинде ата-энеси айылга келген соодагерден ушул мончокту сатып алышкан. Кызыл шуроо жыланга да жаккан. Мөлтүрөгөн туп-тунук, барсайган кызыл мончокту тагынып алып, кыз мончок кубангандан айлан көчөк тегеренип, башы айланып жыгылган сайын кыткылыктап күлүп, жылан да аны тегеренип ойноп, айтор баары катуу кубанышкан. Эми болсо жан кичинекей кызды чочутуп албайын деп үйдүн аркы бурчуна барып орулуп жатты. Ал кыздын ойгонушун күттү. Анын ким экенин, бул үйдөгүлөрдүн кайда кетишкенин баарын ушул кыздан угуп билчүдөй үмүттөндү. Көп өтпөй эле кыз быйтыйган колдору менен көзүн ушалап тура калды да, баягы кыз мончокко окшоп, мойнундагы шуруну кармалап, соңуркап карап отуруп, жыланга көзү уруна түштү да, же корккону, же таң калганы белгисиз кирпик какпай катты да калды. Жылан да баланы чочутуп албаш үчүн
демин ичине катып былк этпей жата берди. Болгону гана ал да кызды көрүп, билип жатканын билдириш үчүн койрогунун учун ары бери акырын кыймылдатып койду. Кыз ошону түшүнгөн сымал жымың этип күлүп жиберип, жылаанды карай ашыкты. Таң калыштуусу ушул жолу Бөбөне Бектемирден да түшүнө кирди. Тирүү кезиндегидей эңгейбей, таягын колтугуна кысып алып, кадимкидей эле кайкайып, тээ бейиттер тараптан калдаңдап шашып келатыптыр. Эне, Бөбөне. Бектемир анын сумсайган сус, сүрдүү карашынан жалтактай түшөт. Денесин дирт этип, көзгө көрүнбөс жалын каптап, о таптаптын ичинде калгансып, денеси ысып күйөт. Эне болсо колтугуна кыстырган таягын кош колдой кармап, ошого бар күчүн салып таянып турат. Бир убакта ошол таякка жан кирип, бүлк этип барып, заматта жыланга айланып кетет. Бектемир ыргып секирип, коркуп кеткеничи. Бөбөне болсо колунда тыбырчылап, туйлаган таяк жыланды так кекиртектен муунта кармап турду да, Бектемирге «Бул эмне кылганың?» дегендей карайт. Бектемир анын кызмончок тууралуу сурап жатканын түшүнө коюп, башын жерге салат. Эне жигиттин оюн түшүнгөндөй жумшара түшкөн сыяктанып, кайра бат эле артына бурулуп, келген жагына кетип баратып, Бектемирге дагы бир карап алганда, кызмончокту кор кылбай, аярлап күтүп ал деген өтүнүштү байкайт. Аңгыча эле аял кишинин ачуу чаңырыгы чыгып, Бектемирди оор дене келип басып чыгылат. Бектемир эмне болуп кеткенине түшүнбөй, тыбырчылоого да ал келбей жатат. «О, кокуй, баламды жеди, эл журт, кокуй, баламды жеди!» деп жатты ал. Үн кулагына тааныш сыяктанып, бирок кимдики экенин ажырата албай, бир аз ирмемдердин ичинде Бөбөнеден башка эч кимди эстей албай жатты жигит. Жакын эле жерден так эле кулак түбүнөн угулган үндү таанып, баамдай баштады. «Билгем, Караңгүнай, билгем. Ушундай болорун билгем. Заматта чыгып кетти, кокуй, эми кантем?» Уйкусунун арасында «Мен өлсөм керек. Өлүп калыш ушунчалык оңой. Тез экен го», деп ойлоду жигит. Байкуш апасын аяп кетти. Ага удаа эле атасынан «Турчу ары, бошотчу баланы» деген үнү угулду. Үстүндөгү жүктү атасы алып ыргыткандай болду. Дене бою жеңилдеп эс ала түштү. Бектемир! Атасы аны эки ининен жулкулдатып, башын өйдө кылды. «Аччы көзүңдү, кулунум! Бектемир, көзүңдү аччы!» Дагы башка кобур соорлар угулуп жатты. Эмне болуп кетти, Сайра жеңе? Тынчылыкпы? Сайра жеңе, кокуй, көзүңдү ач! Ошонун баарын үзүл-кесил угуп жаткан Бектемир ойгонууга жакшы эле аракет кылып, бирок кирпигин көтөрүүгө даремети келбей, колун өйдө кылууга шайы жок, денеси жанчылып сулк жатты. Жараткан, айланайын Кудай, эмне болуп кетти экен?» деп эки жерде үймөлөктөгөн эл эне баланын абалын жыланга жоруп жатышты. «Апа», деди ойгонгон жигит. Бетине суу бүркүлүп жаткан Сайра баласынын үнүн угуп, дартынын дабасы ушул өңдүү көзүн ачты. Уулуна карады. Бектемир өзүн тиктеп, үрпөйүп турган ата энесин, чогулган элди көрүп эсине келе түштү. «Эмне болду? Эмне болуп кетти?» «Тирүүсүңбү, балам, тирүүсүңбү?» ыйламсырады Сайра. «Апа, кызмончок кайда?» Жигиттин биринчи эле сураганы ушул болду. Ошо кызмончок болбой камыран калсын. Ошол бир балекет кылды сени. Чаламандын чак түшүндө эс учуңду билбей жатып калыпсың го. «Уктап калыпмын, апа. Сасык тумоонуку го», деди. Кечеден бери эти от менен жалын болуп, түнү менен да уктабай чабалактап чыккан уулу. Апасы аны деле келининен шекшип, баласынын үстүнө үйрүлүп түшүп жүрүп, качан жатаарда гана кеткен түндө. Бектемир кызмончокту издегендей эки жагын айландыра карады. «Ай ботом, келиниңер көрүнбөйт го?» Аялдардын бири аны коштоп кетти.
кызманчок жеңем жана тиги үйүнө кирип бараткан, деди босогодо идирейип турган чыт курсак бала мурдун тартып. Тиги үйүндө эмне суутуп коюптур бага, же күтүп алар бирөө жарымы бар бекен. Отургула айланайындар, жогору өтсөңөр, деп Сайра жарданып турган элге төрдү көрсөттү. Келгендер отуруп, кужулдап кепке киришти. Бектемир эртеден берки окуяны, кызманчок экөөнүн мамилесин түшүн эстеп, көз алдынан өткөрүп отурду да ордунан турду. Ай, каякка деги, деди. Ортого дасторконун жайып жаткан Сайра анын кайда баратканын болжоп, жактырбагандай карап. Эшчак апа. Койчу балам, аны кубалаган деле киши жок. Кайда бармак эле? Бир убакта келер. Келбей жоголуп кетсе, андан бетер жакшы. Кетип калган катындын артынан чуркап, баа баркыңды кетирбе балам. Ооба, энеңди укка кылайын, деди улуураак кемпирлердин бири. Кайда барар дейсиң? Ай, эмне, уруштуңар беле, деди. Асанбүү адатынча жоолугун калдайган кулагынын артына кыстара коюп. Абылайдын тизесине ысык чайды жаба куюп ийип жатпайбы? Жарып агыр. Апей, ал эмнеси экен кокуй? Баары бурулуп, Абылайды карап калышты. Абылай ошондо гана дамбалчаны отурганын эстей коюп, аркы үйгө кире качты эле бир-эки келин бырс этип күлүп жиберди. Антип атсанан эркек тана болгондон кийин абайлабайсыңбы дейт да бутум. Мен да жөн турамбы? Капырай, эси дартың кайда? Эмне болуп атасың деймби? Же ырас эле кылбадыңбы? Айланайын дешим керекпи? Я, деди Сайра. Бектемир туруп сыртка чыгып кетти. Сайра артынан аңкайып карап калды эле. Тиги үйүндө киши жок болсо, аякка эмнеге барат? Деди. Аялдардан бири шектенгендей. Ырас айтат. Эмнеси болсо да барып көрбөйлүбү? Бири-бирин карашты. Чындап эле. Асылбектин үйүн жыландар мекендеп алгандай элестеп, кээ бири денелерин жыйырып, ичиркенип да кетти. Ай, туура айтасыңар, деди Сайра. Эй, абышка, басчы. Тигинде барып келели. Жанагы балаң да ошондой басты окшойт. Абылайдыкынан чыккан бир топ аял эркек Асылбектин үйүн карай жөнөштү. Бул убакта кызманчок атасынын үйүнөн эче узап кеткен. Жан кызыл мончоктун кандайча болуп бул кыздын мойнуна тагылып калганына, дегеле бул үйдөгүлөргө эмне болгонуна акылы жетпей, өзүн карай күлүп келаткан кичинекей наристени коркутуп албайын деп этият жата берди. Ырыс тыпылдап басып түз эле жыландын жанына келди да, эки тизесин таянып, эңкейген калыбында анын көздөрүнө үңүлө карады. Жылан былкылдаган жок. Бирок бу кыздын кылык жоруктары кудум эле баягы бала кызманчокто элестетип, муун жүүнү бошоп, айрыкча кызыл мончоктордун жөн жайын биле албай тырпырап жатты. Кыз жыландын жанына буттарын сунуп, тепей отурду да мойнундагы шурусун кармалап алаксып кетти. Ырыс! Сырттан аялдын кыйкырганы болду. Ырыстай, кокуй, ырыстай! Сыртта кулак түрүп, тыңшап калган кыз оглар оглбас үн чыгарып, деп койду. Жылан эмне кылар айласын таппай кетти. Бу жерден жылып жөнөшү керек эле. Бирок кызды чочутуп аламбы деп ордунан козголо албай жатты. Сырттагы элдин кужулдагы улам жакындап келатты. Жыландын дөңгөлөктөй түйүлүп жаткан денеси былкылдай түштү. Ырыс! Ырыс! деген аялдын үнүнө удаа эле эркек кишинин кызманчок, кызманчок деген үнү жанды селт эттирди. Бул Бектемирдин үнү эле. Жан эми жата берүүгө болбой турганын билди. Адегенде башын акырын жылдырып жерге түшүрдү. Анан мойну аз-аздан узарып, тамдын бурчу аркылуу чубалып жыла баштады. Саамга таң калып да, соңуркап да карап калган Ырыска мунусу жагып калган сыяктуу кыт-кылыктап күлүп жиберди. Чубалып кетип бараткан жыланды ээрчи карап, бир-эки курдай кармайм деп колун сунуп барып токтоду. Короонун ичине эл чогулуп калыптыр. Жарым-жартылай ачык турган эшиктен жыландын башы эле чыкканда, «Жылан!» деп аны озунуп көрө калган бала кыйкырып жиберди. Калгандары баланын сөймөйү көрсөтүп турган тарапты карап калышты. «Жан экен», деди кимдир бирөө. Анткени күздөгү окуядан кийин айылдыктардын бири калбай
башка жыландарга окшогон ак жыланды таанып, жадымдарында жаттап калышкан. Атүгүл көпкө чейин жыландар айрымдарынын түшүнө да кирип жүргөн. Бала кезинен алардын ар бирин көрүп, билип өскөнгө жанга да жарданып тургандар тааныш болчу. Атүгүл алардын үнү, кулк мүнөзү дагы жыланга бөлөкпөтөн эмес. Айрыкча Абылайды, Сайраны, Бектемирди, Таңырбай менен Ишенбайды, Касенди, Алымканды, Бектемирдин досторун жакшы билчү. Эми деле баары баягыдай. Баарынын көздөрүндө дагы деле жыланга болгон чоо чуркоо, коркуу. Ар биринин бешенесине көз чаптырган жан ушуну байкады. Бирок бир гана Асылбек, Сырга, Кызмончоктун эмне тагдырга туш болгонун аңдай албай жатты. Ушул эле адамдардын ушул үйдү курчоого алып, өрт коюп, таш жаадырып урган эрмемдер көз алдына элестей түштү. Балким мээримсиз адамдар жыландар кеткенден кийин аларды так ушинтип тегеректеп келип жок кылып коюшту экен, деп ойлогон жылан буларга каршылык кылууга даяр боло түштү. Эмнеси болсо да көпкө ойлонуп турууга болбойт эле. Босогодон жыбылжып түшүп, тамдын артын карай сойлоп баратты. Бектемир эмне кылаарын, эмне дээрин билбей, эс мас болуп эле туруп калды. Ушу азыр Кызмончок жыланга куулуп алып, кайдадыр кетип бараткандай сезилди. Каны башына тээп, деми кысылып чыкты. Кызмончок, Кызмончок, калч этти. Анын үнүнө жооп кылгандай үйдүн эшиги кыйч этип акырын ачыла баштады. Тургандар артты карай кетенчиктеп барып токтошту. Бектемир гана ордунан жылбай, кирпи кирмебей катып турду. Бирок үйдөн Кызмончок эмес, кичинекей ырыс чыгып келатты. Эл ого бетер эс мас болду. Кызмончоктун кыпкызыл мончогун тагынып алып, эч нерседен бейкапар, ушунчалык бактылуу болуп элди карап турду кыз. Ырыс, кызым. 25-тин тегерегиндеги келин элди жиреп өтүп, кызды карай чуркап келатты. Баятан бери "Ботом, балаңды карабай эмне кылып жүрдүң эле?" дегендерге кызынын туруп кеткенин туйбай, өлгөн немедей уктаганын айта албай, "Жанымда ойноп отуруп эле жок болуп кетти" деп калп айта салган болчу. Эми ментип эч ким кирбеген ээн үйдөн болгондо да Кызмончоктун үйүнөн жылан менен ээрчишип чыга келиши келинди жинди кылып жибере жаздады. Орто жолдо этегине чалынып кетип, көмкүрөсүнөн кулады. Энесинин ичинде эмне болуп жатканын Наристе билип коюптурбу? Ого бетер кыт-кылыктап күлүп жатты. 2-3 чуркап келип, аялды ордунан тургузду. Сүрүлүп чыгылганга эки алаканы кызыл жаян болуп канап кеткен келин аксалаңдап барып, кызын жерден так көтөрүп ала койду. Бектемир, Абылай, анын артынан сайра баштаган эл үйдү карай басышты. "Ай бала, кое турчу", деди. Абылай алдыда бараткан баласын каруудан кармап. "Мен кирейин, токто". Ооба, ошентчи", дебийди араң турган сайрада чебеленип. Бектемир аларды укпай, болбой эле озунуп үйгө кирип кетип, ортодо туруп калды. Эки жагын тегеренип карап, Кызмончоктун жерде жаткан жоолугун ала койду. Элдин ичи көөр-шыбыр боло түштү. "Ай, тиги эмне экен?" "Келиндин жоолугу", деди. Алардан үнүн бийигирээк чыгарган сайра баары уксун деген кыязда. "Айтпадым беле кокуй, жоолугун чечип ыргыткан тура?" Бектемир экиге тең бөлүнүп, ортосунан уланган жоолукту айландырып карап, уучуна тоглоктой кармап, эми төркү үйдүн эшигин ачып жиберди. Пырр этип, чабалекей учуп, жолунан адашкандай ары бери жакка урунуп жатып, терезенин ачык көзүнөн сыртка чыгып кетти. Тамдын боорундагы уядагы сары ооз балапандар чыйпылдап жатышты. Бектемирдин ичи эңшериле түштү. Ал кайра артына имерилип басканда, ээрчип жүргөндөр экиге тең жарылып, жол бошотушту. "Азамат!" деп бакырды Бектемир элдин арасынан жанагы баланы издеп. Сыртта калып калган баланын деген үнү чыкты. "Бери келчи." Эл жол бошото беришти. Кабагын бүркөп, алдан неге күнөөкөр окшоп жалтактаган Азамат кирди.
Кыз мончокту качан көрдүң эле? Деди Бектемир. Жана көргөм. Силердикине баратканда. Кайдан? Биякка кирип келаткан болчу. Анан? Бала андан ары эмне айтаарын билбей мукактанып калды. Кантип көрдүң эле? Шашпай айтчы. Коркпо ботум. Аны биякка сен жетелеп келипсиңби? Деди баланын энеси. Ошого демдене түшкөн бала эми шыр кетти. Мен өтүп баратсам, короонун эшиги ачык экен. Анан жөн эле карасам, кыз мончок жеңем эшикти ачып кирип бараткан болчу. Анан бала ийинин куушурду. Анан билбейм, мен силердикине кетип калгам. Жанында ким бар эле? Билбейм. Ой, эч ким жок болчу. Ай, тиги ырысты көргөн жок белең? Деди. Ортодон дагы бирөө кепке аралашып. Бала башын чайкады. Шурусун тагып коюптур, деди. Ырыстын энеси кызынын мойнундагы мончокту көрсөтүп. Кокуй, шумдук, деди. Асанбү адатынча жоолугун кулагына кыстара салып. Жоолугун чечип ыргытып, шурусун буга тагып. Акыры жыланга айланып кеткен го, я. Жанагы ак жылан чын эле кыз мончок турбайбы? Ырыска удаа эле чыкпадыбы? Соо жылан чагып албайбы? Же мончок буга кантип тагылып калды? Бу жерде тургандар жада калса, Бектемир да буга ынана түштү. Ким билет, деди Дилдекан. Мына, ушундай болоорун мен силерге айттым беле? Мени укпай, кулак какпай жүрдүңөр беле? Дегендей сайра абышкасы менен Бектемирге карады. Эми эмне болот катүгүн? Чындап эле кабатыр боло корккондой үн катты аялдардан бири. Узатпай табыш керек, деди жанагы ким көрдү кылмай болдук деп куурап бараткан эркек. Тапканда эмне кылабыз? Сөзгө аралашты баятан унчукпай турган узун сары киши. Ал жалгыз эмес да. Күздө эмне болгонун унутуп калдыңарбы? Ооба десең, ачууга алдырбай, акыл калчап иш кылыш керек. Биз кой ичерибизди ичип, жээрибизди жедик. Балдарды ойлойлу, деди бири. Бүү эне менен ак баятадан кийин акыл чыга турган бир киши жок. Капырай. Аялдардан бири шу үшкүрдү. Ишенбай, Абылай дагы бир экөө бу сөзгө теригип, айткан аялды жаман көрүп карашты. Дагы бир аз ары бери жагыбызды байкай туруп, кечинде чогулуп кеңешели. Таң икемда келип калар, деди Ишенбай. Ой, ошол Таңырбай экемден эмне акыл чыкмак эле? Деди Асанбү. Анда акылың даяр болсо, сен айтпайсыңбы? Бу жерге кечирээк келип, кеп төркүнүн угуп бүт элек айылдын аялдарынын билерманы Дилдекан. Ботом, кыз мончок колубузда турганда жакшынакай тилин таап, кептин чоо жайын жакшылап билип, баарын тынчай карап алсак болот беле? Деп кепке аралашты. Анткендин ордуна кайра ажыдаардын куйругун басып, өчөштүргөн күнөө өзүбүздө болуп жатпайбы? Короосуна ташыргып кеткен сайра аны бир жалт карап алып акшыйды. Ай, эмне деп атасың, Дилдекан? Кыйын деп койсо, тим эле кыябыңды таппай кетесиң да. Менин ордумда болсоң, көрөт элем сени, өчөштүрбөй, куйругун баспай койгонуңду. Чычалабай эле кой сайра. Отуң менен кирип, гүлүң менен чыгып эле сага баш ийип, кызматыңды кылып жүрдү го бечара. Бир каяша айтып, эшигиңди кайра жапканын көргөн жокпуз. Ата энеси деле жаман кишилер эмес эле. Ошо бир келиндин эптеп тилин таап алсаң болот беле? Канча айттым сага? Апей, сүйлөйт деселе, сүйлөй берет экен да. Бектемир алардын айтышын уккусу келбегендей, элди аралап өтүп эшикке чыкты да, тамда айланып, жылан кеткен тарапка басты. Бусаам аны артынан ээрчиген киши болгон жок. Бир чети анын сүрүнөн, бир чети жанагы ак жыландан сестеништи. Бектемир тикенек, чөп басып кеткен тегеректи айланта карап, кыз мончок менен Жан ушул эле тегеректе жашырынып тургандай үмүттөнүп, кулак түрдү. Кыз мончок, деди анан, жанагыдай эмес, жумшак үн катып. Жан, андай болсо, ачыкка чыккыла. Жооп болгон жок. Үйдүн ичинде кожулдашып, талашып тартышып жаткандардын үнү басылып, сыртка кулак түрүп калышты. Кыз мончок, Жан, кыз мончок. Үйдөгүлөр сүрүлүп сыртка чыга башташты. Баягыдай эле сайра баарынан озунуп, тамдын артын карай декилдеп чуркап келди.
Колуна кызманчоктун жоолугун кармаган Бектемир тоо тарапты беттенип, элге далысын салып туруптур. Башын саал чалкалата, эки ийне болор-болбос сүлкүлдөп турган жигиттин ыйлап жатканын билүү кыйын эмес болчу. Сайра оолун карай обдула бергенде, жанындагы аял аны кароодан кармап токтотуп калды. Жайына кой, Сайра, көксөөсүн суутуп алсын. Бектемир көптөн бери минтип ыйра элек болчу. Бөбөненин аянына кошул ташыл, Дилдекандын сөзү да чыны менен эле жүйөлүүдөй өңдөндү. Эртең мененки кетип кайда барам? Ата-энем болсо бир жөн, деп жалооруп, жалдырап турган кызманчокту эстеди. Ошондо да анын кетип калуусун суранып, талап кылып туруп албады беле. Өзөгү өрттөнүп, өзүн өзү жек көрүп, өзүн өзү жемелеп, өксүп турду жигит. Жылан болсо мунун баарын так төбөдөн, теректин башында баягы чыбыктай кезинде илинип алчу бутакта оролуп карап турду. Тамдын артындагы асман тереген бул терек жандын бала кезинен сүйгөн жайы. Бала кезинде кийин деле так ушинтип, шоудураган теректин кыйла учуна чейин оролуп чыгып алып, айлана тегеректи карап, бар кыймылды байкап жатчу. Бу жерден баары алаканга салгандай даана көрүнөт. Айрыкча Бектемир, Чынтемир дагы бир топ балдардын жолго чыгып алып, чүкө атышканын караганды жакшы көрчү. Кудум азыр эле аларга жетип барып, балдар менен кошо бала болуп кетчүдөй эдиреңдеп, ээленип кетчү. Өзүн ошол кичинекей адамчылар менен катар коюп, так ошолордой эки колдуу, эки буттуу болгусу келип умсунганычы. Бир сапар кужулдашып, кээде көкүрөктөрү менен жөөлөшүп, тиреше кетип, кээде элдеше калып ойноп жаткан балдардын оюнуна кызыгып отуруп, кантип жакындап барып калганын өзү да билбей калган. Бир топко чейин арыктын ичинде жашынып жата берип, акыры чыдамы жетпей кеткенде сойлоп чыга калбады беле. Жаман оюнда балдар сүйүнүп кетчүдөй, ага таң калып кызыгып карашып, атүгүл кармалап көрүп, башынан сылап, бул кызманчоктун жыланы турбайбы, деп бат эле ымалашып, достошуп кетчүдөй элестетип алган. Бирок ал ойлогондой болгон жок. Аны адеп көрө калган балдардын бири «Жылан!» деп кыйкырып жиберген. Үнүнөн улам бала катуу коркуп кеткен. Башкалар да көрө коюшуп, адегенде бир топ жерге чейин дыргаяктап качып барышкан. Дагы эле кетип калбай, так ошол балдар ойногон жерде чүкөлөрдүн арасында башын сереңдетип, аларды карап жаткан жыланды алыс туруп алып карап турушкан. Тээ бир убакта таарынган, ызаланган баладай ошол жерде ийрейип жатып калган жыланга акырындап жакындай башташкан болчу. «Сакамдын үстүнө жатып алыптыр эй», деген бири. «Меникине да. Ушинтип жата берсем, зыяным жок экенин балдар түшүнөр», деген жан балдарга ишенип күтүп жата берген. Кудум кызманчок менен ойногондой, коюн колтук алыша достошуп, тил табышып кетербиз деп үмүт кылган. Айткандай эле, балдар ага бир кадамдан жылып, берилип келе беришип, бирок эңкейип тоңкоюп колдоруна муштумдай болгон таштарды чогулта башташкан болчу. Эмнеге антип жатышканын кичинекей жан жамандыкка жоруган эмес. Анткени кызманчок деле кээде таштарды чогултуп келип, кыдырата тизип үй жасачу. Экөө ошонун ичинде отуруп алып, тээ далайга чейин ойношоор эле. Бир убакта балдардын бири «Жанчтык!» деп кыйкырып, ошого удаа эле таштар зыпылдап учуп келип, жандын баш аягына топулдап түшө баштаганда, алардын оюн түшүнгөн жан талашып качкан болчу. Балдарда ан сайын чымылдап чуркашып, «Өлтүрүш керек! Чапкыла! Мына! Бу жерге кирди! Чап! Ой ата, качып кетпедиби? Качты!» деп топ жерге чейин кубалап барып таппай калышкан. Жылан ушуларды заматта көз алдынан өткөрүп жиберди. Мына ошол Бектемир, Чынтемир, тегинде жакшылык, мукай. Баары өзгөрүп, эр жетип, алды 1-2ден балалуу болуп калышкан.
Бектемир бир чечимге келгендей элди аралап өтүп, кайдадыр кетип баратты. Беки, кагылайын. Сайра алдын тосуп отурлай чыкты. Бирок Бектемир апасына да үн каткан жок, аярлаган да жок. Кетти, деди Сайра, жардам сурагандай Абылайды, Муканды, элди айланта карап. Издеп кетти. Он чыккан киши болгон жок. Сайра умулдай ыйлай баштады. Капырай, ооз ачып койсоңор боло, деди аңгыча аялдардын бири. Аттаналы. Баятан ындыны өчүп ылдый карап турган Ишенбай баш көтөрүп ишенимди унчукту. Кызмончокту табалы. Кызмончокту табалы деген сөз жанга жагымдуу угулду. Оозунан эзели жакшы сөз чыкпаган Ишенбайга ичи жылый түштү. Бирок ый аралаш табылбаса тамыран калсын, дебейди Сайра. Алып келбегиле мага, көзүмө көрсөтпөй жоготкулаары. Анчалык катуу кетпе, ата энесин көрбөй, билбей жүрсөң бир жөн. Андай болсо, балаң алып бербей койбойт белең, деди Дилдекан. Кептин чоо жайын аз-аздан боолгулой баштады жан. Сабырдуу болгула. Кызмончок келсе сүйлөшөлү, деди Ишенбай. Капырай, өз жакасын өзү муунта карманды Асанбөө. Келсе дегениңиз кандай жарыктык? Азыр эле кызмончоктун үйдөн жылан болуп кеткенин көргөн жоксузбу? Батманын кызына шурусун берип, келбешүдөй кетиптир го. Ырыстын энеси Батма кызын жерге кое салып, мойнундагы мончокту башынан чыгарып салмак болду эле. Ырыс шуруну эки колдоп кармап алып, башын буйтаңдатып, чыгарбай ыйлай баштады. Баятан бери өздөрү да ушуну ойлоп, бирок былтыркы окуядан коркуп калганына батынып, ун чыга албай тургандар Асанбөөнү ырастагандай баштарын ийкеңдете ынанып турушту. Эмне кыл дейсиңер, эл журт? Шаабайы сууп, шалбырап турду Абылай. Эмне кылмак элек? Акыры боло турган иш болду окшойт. Жайына коелу. Калганында көрө жатарбыз, деди узун сары киши. Муну укканда толку боюнун баары эле үшкүрүккө толуп кеткендей, денесин солкулдата узакка улутунган Сайра же сүйүнгөнү, же күйүнгөнү белгисиз шалдырап отуруп калды. Бектемирчи, деди анан эриндерин араң кыбыратып. Балама залакасы тийбесе, ошондон ары жоголуп кетсе экен. Сайра өзүнөн коркуп жатпайбы? Деди Дилдекан табалагандай. Бечараны катуу кордоп ийдиң эле, кайра келип чагып койсо кантесиң? Капырай, чөптү кордосо деле көзгө зыян дейт. Адамдар антип айтышып турганда бактын бутагында кышылдап ыйлап жатты жан. Ал Асылбек менен Сырганын өмүрдөн өтүп кеткенин, кызмончоктун Бектемирге тийгенин, эми үйдөн качып чыкканын түшүндү. Толку бою айбан болгону менен акыл эси адамга окшоп, жаңылыш жаралып калган тагдырына өкүндү. Адамдын адам, макулуктун макулук болуп жашоосунун өзү чоң бакыт экенин дагы бир ире туюп, эки бөлөк дүйнөнүн камыр жумур биригип, бир бүтүндүккө айлануусу эч мүмкүн эмес экенине кейиди. Жашоонун ушунчалык оор сыноосу, балким жазасы же жаңылыштыгы, айтор бул тагдыр кантип, кай жазыктары үчүн, кандайча булардын маңдайларына бүткөнүн билсе гана арман. Бул жашоодо ушунун түйүнүн билип, чечмелей алчу бирөө жарым бар болду экен. Эч жактан жообу табылбай келаткан, эч качан табылбачудай дагы туюлган бул табышмак, бул өкүнүч, бул кыйноо эми да жыландын өзөгүн өрттөп, көөдөнүн көзөп, чыкыйынан тартып, куйругунун учуна чейин мыжыгып жеп жатты. Ылдыйда тургандардын андан аркы кыжылдактары угулбай деле калды ага. Аны угуунун жанга эми кереги деле жок болчу.